боюнча биздин азыр кайрылуубуздун чыгып аткан себеби бир нече күн мурда ошо Камаловдор ошо социалдык тармактарга Акипресс аркылуу кайрылып, ошо биздин жерибизди басып алып атат, алып коюп атышат деп кайрылуу жасашкан. Ошого биз ошол боюнча толук кандуу маалымат берип коеюн деп чечтик ошонучу. Жагдай мындай болуп башталган. 2006-жылы Базарова Мастура Каримовнанын баласына Базаров Сапарали Кулдашбаевичке жер берилет. 12 соток жер берилет ошо Жоошук айылынан Сай бою 2 көчөсүнөн. Анан ошо жылдан баштап, 2006-жылдан баштап ошо Базарова Мастуралар ошо жерди иштетип, ал жерге өрүк бактарды отургузушуп келген. Андан бир нече жыл иштеткенден кийин эле анын баласы Сапарали ооруп калгандан кийин ал жерди иштете албай, эженин мүмкүнчүлүгү болбой ал жерди иштеткенге өзүнүн таанышы, тууганы Сүйүндүков Жолдошко сен ошол жерди карап тур, иштетип тур деп беришкен. Анан ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин ал жерди мына Сүйүндүков Жолдош Орунович пайдаланып келе жатат. Анан ошентип келе жатып эле жылдардын биринде тактап айтканда мына 2023-жылы Базарова Мастура Каримовнанын баласы өткөндөн кийин бул эже ошо мурас, баламдан калган жерин мурас кылып өткөрүп алам деп нотариуска барып, ал жерден керектүү тизмели документтердин тизмесин алат. Мураска керектүү. Андан кийин ал жерде ошо тизменин ичинде форма 4 болот. Выписка деп коет, баягы каттоо кызматынан, жер ресурстары боюнча. Ал жерге барганда ошо мен баламдан калган ошо жерге ошо выписка бергиле деп кайрылганда ал жерден айтат, сен балаңдын эч кандай жери жок, бул жерге башка Камаловдун укугу катталган деп. Анан ошол жерден соттошуу башталат анан. Биз ошол жылы 2023-жылы Баткен облустук административдик сотуна алардын токтомун жараксыз деп табуу жөнүндө доо арыз бергенбиз. Биринчи инстанциядан биздин доо арызыбыз канааттандырылып, сот биз тарапка чечим чыгарып берген. Ал соттун чечимине нааразы болушуп, Камаловдор апелляциялык тартипте Баткен облустук сотуна даттануу жазышкан. Экинчи инстанциядан, апелляциялык инстанциядан алардын даттануусу канааттандырылып, ошо Баткен облустук соту биринчи инстанциянын чечимин жокко чыгарып, жаңыдан башка чечим кабыл алышып, ал чечимде ошол Камаловдордун даттануусун канааттандырып, ошолордун пайдасына чечим чыгарып берет. Областык сот. Облустук соттун чечимине биз каршы болуп, жогорку сотко жазганбыз даттануу. Жогорку сотко жазганда, жогорку соттон ал жерден одоно мыйзам бузуулар болгондугун аныктап, көрсөтүп, Баткен облустук сотунун чечимин жокко чыгарып, кайрадан жаңыдан кароо үчүн Баткен облустук сотуна жиберген. Анан эми Баткен облустук сотунан мына ошо 2024-жылдын ноябрь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз соттошуп, мына 2025-жылдын 19-мартында чечим кабыл алынган. Ал чечимде ошо Баткен облустук административдик сотунун чечими күчүндө калып, бизге ошо чечим чыгарып берген. Бүгүнкү күндө мына Камаловдор өзүн жабырлануучу катары көрсөтүп атышат. Бул жерде бул толук айтып кетиш керек маалыматты. Булардын чечими наоборот тескерисинче бул Базарова жабырлануучу болуп атат. Себеби булар 2006-жылдан бери пайдаланып келе жаткан жерди булар 2021-жылы арыз жазып, бизде Кыргыз Республикасында жеке менчик турак жай куруу үчүн жер берүү участокторун бөлүп берүүдө өзүнүн тартиби бар, жобосу. Ал жободо ошо жаран арыз берет, ал жерде арыз бергенде документтерин берет тиешелүү. Андан сырткары кезекке турат. Кезекке тургандан кийин ошо анын жеке менчигинде мурда буга чейин кандайдыр бир жер мүлк болгонбу, жокпу, аны карайт. Анан комиссияга кимдер кирет? Мына жер ресурстары кызматы, архитектура башкармалыгынан, айыл өкмөтүнөн жана башка мамлекеттик органдардан ошо комиссия түзүлүп, ал комиссия ошо арыздарды карап, кезегин карап туруп, кезек менен берет. Бирок булардын токтомуна караганда, булардын токтому эч жерде каралган эмес. Жер комиссиясы боюнча мына Халмион, мурдакы Халмион айыл өкмөтү, азыркы Исхак Полотхан айыл өкмөтү тарабынан бул арызы, Камаловдун арызы каралган эмес. Эч кандай каралган эмес. Журналдарда, арыздарды каттоо журналда дагы ошол 114-номерде башка жарандын арызы турат ал жерде. Мындайча айтканда, булар баягы кайдан пайда болгону аныксыз, белгисиз бир токтомду көтөрүп келип, ошол укуктарын каттаттырып, ошо айыл өкмөттүн ошо кызматкерлеринин бир
салымы менен, мыйзамсыз салымы менен бир нече аракеттер жасашып, ушул укуктарын каттатып алышкан. Дагы баса белгилеп кете турган жагдай бул жерде Камалов Сапарали 1-март 2021-жылы арыз менен кайрылып атат, бирок ага чейин эле, ал арыз менен кайрылганга чейин эле 25-февраль 2021-жылы мына Исхак болуп аткан айыл өкмөтүнүн жер адиси Ганиев Тайырбек буга уже чиймелерин даярдап берип атат. Бул эмнени билдирет? Жаран кайрыла элек жатып, бул айыл өкмөтүнүн кызматкери кайдан билмегиле бунун ошо келип арыз берип ушул жерде алышын. Андан сырткары мына 2006-жылдан бери 2006-жылдан 2021-жылга чейин кантип ошол жер бош туруп калсын? Бош турбайт да, себеби ал жерде кезекте турган жарандар бар. Жер берүүнүн өзүнүн тартиби бар. Мына массалык маалымат каражаттарына жарыяланыш керек. Булар эч кандай бир да тартибин сакташкан эмес. Анан бүгүнкү күндө мына сотторду мыйзамсыз чечим чыгарган деп каралап, чындыкка дал келбеген маалыматты айтып атат. Тескерисинче, мына 1-инстанцияда сот караганда Камаловдор ошо доо арызды кароодо сотко абдан тоскоолдук кылышкан. Ошо Исхак болуп аткан айыл өкмөтүнүн кызматкерлери болуп чогуу. Өз алдынча сүйлөшүп алышып, бирөөсү келсе, бирөөсү келбей, ошентип соттук отурум бир 6-7 айга созулган. Андан кийин деле мына акыркы жолу мына соттук отурум болгон ноябрь айынан баштап мына мартка чейин дагы 5-6 ай мына атайын келбей, качып, жашынып, сот тарабынан тапшырмалар берсе, аткарбай келишкен да. Бул боюнча биз мына соттор тарабынан дагы соттук отурумдарда бир нече суроолор берилген. Мына буга чейинки сотто катышкан прокурорлор деле ушул токтомуңар кайдан пайда болду, кантип алып калдыңар, комиссия карабаса, эгерде кезеги жок болсо бул кантип берилип калды буга десе, айыл өкмөт жооп бере албайт. Ал эми Камаловдор ошо айыл өкмөткө шылтап коюшат. Жогорку сотто мына акыркы жолу отурум болгондо деле соттор тарабынан суроолор берилген. Суроолор берилгенде ушу токтомду кайдан алдыңар, кантип чыгып калды, бул эч тартиби сакталбаптыр ошо жобо боюнча дегенде, булар кайрадан эле ошо биз билбейбиз, айыл өкмөт берген деп шылтоолоп катышкан. Ошондой эле дагы бир белгилей кете турган жер, булар ошо биздин жерибизди басып алып коюп атышат, мыйзамсыз чечим чыгарып атат деп кайрылып атышат. Бирок бул жерде дагы бир белгилеп кете турган жагдай, булар бир күндө ал жерди пайдаланган эмес. 2006-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ошо мына Базарова Мастуранын колдонуусунда, тактап айтканда, аны мына тууганы, жакын тууганы, таанышы сүйүндүккө, жолдошко берген. Ал эгерде бошотуп бер десе, бул жаран ошо каалаган убакта, айткан убагында бошотуп берет. Ал жерде биротоло ошол Базарова, Мастуралар тараптан ошо көп жыл мурда өрүк бактары отургузулган. Ал өрүк бактар дагы бактарына бир канча десем эми бир ошо 20 жылга жакын да, эми где-то бир 18 жыл, 16 жыл бааны. Ошо чоң жердин 12 сотук да, 12 сотук участок жер ошо баласына берилген. Демек ушул соттун жолу менен Мастура эже ал жерге документ алса болот. Азыр биз булар мына жогорку сотко кайрылып атышат, мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине кайрылышып, өлкө башчыбызга кайрылып, булардын бул мыйзамсыз аракетин, ошо өзүнүн так маалыматын бербей, ошо биздин бийликтин башында турган чоң кызматкерлерге кайрылышып, жашырышып, ошо токтомду кантип алганын айтышпай, бир гана ошо биздин кызыл китебибиз бар. Кызыл китебибизди ошо карабай бизди соттор мыйзамсыз чечим чыгарып атат деп атат. Бирок бул андай эмес, себеби булардын токтому мыйзамсыз. Ал жерде ошол айыл өкмөттүн кызматкерлери, жер ресурстары кызматынын кызматкерлери, архитектура кызматкерлери биригип алышып, буларга ошол эжеге жардам беришкендиктен булар ошо кызыктар болуп калып, бүгүнкү күндө өздөрүнүн чечимдерин колдошуп эле келатышат. Булардын ошо ушул жагдайда, ушул тапта бара турган болсо, ошо жогорку соттон дагы булар тарапка чечим чыкпай калышын билип турушуп, ушу биздин өлкө башчыга жана жогорку соттун төрагасына, УКМКнын төрагасына кайрылып атышат да. Эми ошондуктан биз булардын жагдайына ишенбөөгө чакырабыз. Так маалыматтарды алып туруп, ошого туура баа берилсе жакшы болмок. Себеби бул жерде жабыр тартып аткан жаран бир гана ошо Базарова Мастура Каримовна. Азыр эми ошол сот сиздер тарапка чечим берип жатат. Булар документ алганга укугу барбы? Азыр бул облустук соттун чечимине Камаловдор даттанып атышат. Буга азыркыга чейин бирок ошол даттануу бүтүп же мөөнөтү бүтмөйүнчө документ ала албайт.
ошо жогорку соттон акыркы чекит коюлгандан кийин, мындайча айтканда чечим кабыл алынгандан кийин гана, андан кийин дагы башка иштер бар. Бул баягы каттоосун жокко чыгарыш керек, анан мамлекеттик актыларын ошол тоскоолдуктарды жоюп туруп, андан кийин гана ошол мураска документ тапшырып, өзүнө мыйзамдаштырып алганга укук болот. Убакыт бар эми ал жака эме бергенге чейин канча убакыт А, алат? аны так айта албайбыз. Ушу азыр бүгүнкү күндө мына алар даттануу жазса, жогорку сотко иш барып жетип, анан ким тарапка чечилсе, анан ошол тараптан анан ошондон так айта алабыз да. Азырынча биз канча убакыт болот, кандай болот, аны айта албайбыз. Жок, канча убакыт өзү негизи мыйзам боюнча алардын даттануусуна азыр чечим чыгат да сиздер тарапка. 3 айлы, 4 айлы Алар Баткен облустук сотунун аныктамасына ошо булар 3 айда даттануу бериш керек. Ошо 3 айда берсе, анан ал дело жогорку сотко жетип, жогорку сотко жеткенден кийин ал жактан дайындалып каралат. Ага дагы бир сиздер колдоносуздар. ал жер тилкени бүгүнкү күндө, мына бүгүнкү күндө 2025 жылдын мына 26-27 апрелдери азыр деле биздин колдонуубузда. Алар бир күн да колдонгон эмес. Алар мындайча айтканда ошо айыл өкмөттүн кызматкерлеринин мыйзамсыз аракети менен гана ошо биздин жерге документ жасатып алып, ушул жерди өзүбүзгө ээлеп алабыз деген гана аракеттери болуп атат да. Бирок ал жерди бүгүнкү күнгө чейин биз пайдаланып келатабыз. Жок, эле ошол баланын өтүп кеткениге неме болуп туруп немени кызыл китеп кылышып алганда өткөнүнөн пайдаланып ал жок да азыр өтүп кеткен. Ошондон пайдаланышкан да булар. Ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып кайрылып кетсек болобу дагы. Биз ушул мүмкүнчүлүгүбүз менен пайдаланып, биздин президентибиз Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасына, башкы прокурорго, ички иштер министрлигине кайрылабыз. Ушул Исхак Полоткан айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, мына айыл өкмөттүн орун басары Кудайкулов Түгөлбайга, жер адиси Ганиев Тайырбекке, мына жер ресурстары кызматынын Кадамжай филиалынын кызматкерлерине тийиштүү. Ушул комиссия тарабынан каралбаган, мыйзамдуу тартип менен кабыл алынбаган токтомду булар мыйзамдуу деп таап, ошо мыйзамдуу деп айтып, мыйзамдуу деп колдонуп, каттап, жана сотко келип дагы мына мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын талабына каршы ошол мыйзамсыз актыны мыйзамдуу деп талашып келаткандыгына, ошолордун аракетине баа берип, ушул Базарова Мастура Каримовнанын укугунун калыбына келишине жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Себеби Камаловдор бул жерде ошо жалган маалыматты айтып, чындыкка дал келбеген жагдайларды айтып эле келатышат, биздин жерди басып алды деп. Себеби ал жерде алар бир күн дагы пайдаланган эмес. Алардын эч кандай укугу бузулган эмес. Жөн гана алардын ошо бирөөнүн жерин алып алабыз деген аракеттери ишке ашпай калгандыктан гана ушинтип кайрылып атышат да. Ал эже да сүйлөбү? Жок, ал эже